Урматтуу кыргыз элим, биз Ак Татыр айыл өкмөтүнүн Орто Боз айылынын Көктерек участкасындагы Бердияровдордун үй бүлөсүбүз. Биз бир үйдө 10 жан жашайбыз. Энем Бердиярова Раймакан, экинчи группадагы Майып. Мына биздин үйдү көрдүңүздөр. Эч нерсебиз калган эмес. Мына кухняда дагы эч нерсе калган эмес. Эмени көрдүңүздөр. 1 жылдык макабызды сактап отурганбыз мына. Эме кылалы, саталы деп. Ушул урукка деп биз дайым эме кылабыз. Аны дагы салып кеткендер. Биз быйылкы жылы бөлүнөлү деп 1 жылдык өрүгүбүздү сактап отурат элек. Каптарга салып даяр кылып, өрүктөрүбүздү дагы алып кеткен. Биз эми мына мурдакыдай эле элестетип, үйдөгү кийип олтурган эле кийимибиз менен качканбыз. Балдарыбыз дагы бир катар кийим менен. Агылдарыбыз, мына ушунча бала менен эми биз кайсы жерге барып жашайбыз? Эч нерсе жок мынакей. Балдарыбыз дагы эскирип калыптыр мына. 6 жаштагы балам. Видеолорду көрүп, сүйлөгөндөрүбүздү түшүнүп калыптыр. Апа, биздин үйүбүз күйүп кетиптир. Каяка барып жашайбыз деп ушулар айтып атат. Туугандарым, деп тасып туугандарым бүт үйдө өрттөп кетти. 17 та үй болсо, 17 үйдүн баарын өрттөп салган. Мынакей туугандар. Элден жардам күтөбүз, биз кайрадан үйүбүздү тургузушка. Мына туугандар. Бир да үй калган эмес. Будайларды чачып. Будайлар. Неге туугандар. Мынакей достор. Эл журт. Орто Боз айылы. Мен тагам үйлөрү. Мына немен житип кете элек түтүн. Кара. Ой, тоок. Склад. Вареньялар каптыр. Аттың. Мынакей. Аллах өз сактасын. Достор, мына биз отуруп чай ичкен үй. Эч нерсе калыптыр. Ой, тоок.